Мугалимдердин статусу жөнүндө мыйзам 2001-жылы кабыл алынган. Дал ушул мыйзамда мугалимдердин ишмердүүлүгү, социалдык абалы, коомдогу статусуна байланышкан маселелерди жөндөй турган укуктук негиздер камтылган. Булан институту мугалимдердин социалдык абалы тууралуу талкуусун бүгүнкү күндө да улантып жатат. Биздин институт президентке кайрылуу жасаганда мугалимдерди коомдук иштерге тартууну, окуу процессинен алаксытууну токтотуу керектигин айткан. Билим берүү министрлиги дагы бул тема боюнча буйрук чыгарды. Учурда бул буйрук аткарылып жатабы? Агартуучулар кандай шартта иштеп жатышат? Жана жалпы эле мугалимдерди окуу процессинен алакдык кылган жагдайлар тууралуу бүгүн Булан институтунун студиясында сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Бул теманы талкуулоо үчүн студиябызга атайын конокторду чакырганбыз. Алар менен тааныштырып өтсөм, Ош шаарындагы Жетиген мектеп лицейинин директору Кыялбек Акматов. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Мурунку билим берүү жана илим министри профессор Ишенгүл Болжорова. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кочкор районундагы Семизбел айылындагы Арзыкан Бостонов атындагы орто мектебинин мугалими Майрам Асанбекова. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Анда биз талкуубузду баштасак. Талкууда биринчи эле Кыялбек агай, сизге суроо багытталсын. Алыскы Ош шаарынан келдиңиз, сизге ыраазычылык билдиребиз. Мектептин жетекчиси катары да сизди билебиз. Анда айтсаңыз, жакында эле министр буйрук чыгарды. Мугалимдерди кошумча жумушка тартпоо боюнча. Ошол буйрук аткарылабы? Рахмат сурооңузга. Бул Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан чыгарылган буйрукту алып таанышып, биз жетекчи катары, мектеп жетекчиси катары биз аткарганга, анан ушул мугалимдердин укугун коргогонго аракет жасайбыз. Ал түздөн түз биздин милдетибиз. Бирок буга бир топ каршылыктар болушу мүмкүн. Анткени буга чейин ушул мисалы азыр жаз башталды да, 3 айлык баягы жашылдандыруу, ишембилик дегендер 3 ай, 1 ай деп жарыяланып турат. Мына ушуларга негизинен мектеп окуучулары, мугалимдер тартылган учурлар көп кездешип келген да. Мына ушул буйрук ушул иштерден баш тартууга негиз болуп турат. Анткени мектеп бул билим берүү министрлигине карайт. Ал кайсыл райондо, кайсыл аймакта жайгашпасын, түздөн түз ал мектепти башкарган бул билим берүү министрлиги. Ошон үчүн биз четке кагалабыз ошол буйрукту негиз кылып да. Ал эми бул жашылдандырууну мисалы аймактык кеңештер, анан жергиликтүү башкаруу дайыма баягы милдет катары мектептин сыртын айланасына да чыгарат да. Биз өзүбүз деле аңсы деле балдарды эмгекке тарбиялоо, мектептин ичиндеги ишембиликти биз жасайбыз. Мектептин короосунун ичиндеги. Мен мисалы айта алам, жетекчи катары мугалимдерди эч качан мектептин сыртына, короосунан сырткары чыгарбайм да. Мектептин ичиндегини биз өзүбүз бир мындай абийирибиз менен дайыма өзүбүз үчүн, мектеп үчүн биз жасап келгенбиз жасай беребиз. Мектептин сыртына эч ким чыгара албайт бизди азыр, жөнөтө албайт. Ошондо сиздер окуу учурунда эмес, окуудан сырткары гана мугалимдерди жумушка тарта аласыздар. Кээ бир мугалимдер ошол окуу учурунда дагы биз тазалоо иштерин ошондой эле жүргүзүп жатабыз деп айтып жатышат. Буга кандай пикир билдиресиз? Эми бизде мен жеке айта алам, эми жетекчи болуп экинчи мектепте иштеп атам. Окуу учурунда эч качан мугалимдерди тарткан эмеспиз. Анткени окуу үзгүлтүккө учурап калат да, анда эми башка кесиптештериме жооп бере албайт экенмин. Мен өзүм андай учурга күбө болгон эмесмин. Анан биз азыр жасаган күндө да ишембиликти, мугалимдерди коомдук иштерге тартуу учурун биз ишемби күнү, анткени 5 күндүк окуу системасы, ишемби күнү бош, мугалимдер анда да окуучуларды тарта албайбыз, себеби окуучулар эс алат. Мугалимдер биз ишемби күнү көбүнчө мектептин жумуштарын ошол күнү бүтүрөбүз да. Ошол күндөрү гана коомдук иштерди аткарып, мугалимдердин өзүнүн каалоосу менен баягы мектепти жашылдандыруу, көрктөндүрүү, дагы мектепти өнүктүрүү, өстүрүү багытындагы коомдук иштерди биз ишемби күнү бош мезгилде гана жасайбыз. Сабак учурунда эмес. Анан жана билим берүү башкармалыгы, ошондой эле жергиликтүү бийлик тарабынан, мэрия тарабынан дагы ошол мугалимдерге кошумча ошол мектептен сырткары дагы жумуштар жасалып келген, буга чейин жасалып келген. Азыркы билим берүү министрлиги кабыл алган мыйзамдан кийин булар кыскарды деген дагы ой пикирлер айтылып атат. Ушул канчалык деңгээлде туура? Эми бул жашыруун эмес, ар дайым мугалимдер чоң массада, райондо болсун, шаарда болсун, бул ошончо мектеп, чоң армия, мугалим, окуучулар. Мисалы, бир жерде бир имарат ачылса,
мугалимдер барыш керек, кол чапкан ар бир мектептен 10дон 15тен. Бир жерде чоң иш-чара өтсө, аянтта ага ар бир мектептен 20-30 парта алып барыш керек, 30-40 окуучу алып барыш керек деген буга чейин болуп келген. Анан эми ушул буйрук менен биз буйрукту бетибизге тутуп каршылык көрсөтө алабыз, анткени биз министрликке баш ийебиз. Анан эми билбейм, мындан кийинки аракет кандай болот? Жергиликтүү бийликтен, аймактык кеңештерден. Анткени жергиликтүү бийлик, анан аймактык кеңештер бар да. Ошол аймактык кеңештер дагы өзүнө бөлүнгөн 5-6 мектеп болсо, ошол 5-6 мектепти ошондой коомдук иштерге тартып келген да. Чогулуштар болсо, бирөөлөр менен жолугушуулар болсо, бир көчө ачылса, мынча мугалим барыш керек. Анан ошонун мугалимдер баягы тажаганынан чыккан болуш керек. Баягы кол чапканга эле бизди чакыра береби депчи. Бул сабак ошондо сабак өзгүлтүккө учурайт да. Мисалы бүгүн бир көчө ачылат, 10 мугалим алып кел десе, 10 мугалимди каяктан жөнөтмөк элек. Биз сабакты үзгүлтүккө учуратып, айла жок ошол 10 мугалимди жөнөткөнгө туура келген да. Эми мындан кийинки аракетти көрөбүз, кандай болот бул буйруктан кийин. Азыр эми андай нерсе кайталат элек, мына менин жеке иш практикамда. Аны эми мезгил көрсөтөт. Ишенгүл Садыковна, эми сөз кезегин сизге берсек, сиз ушул билим берүү тармагында өзүңүздүн өмүрүңүздү арнап келе жатканыңыз баарыбызга белгилүү. Ошол айтсаңыз, мисалы сиз учурунда министр болуп турдуңуз. Ушул мисалы мугалимдерди бекер күч катары агайда жогоруда айтып өттү, айдактап бардык жерге алып барат эле депчи. Ушул сиздин министр болуп турган учуруңузда ушул нерсе байкалды беле сизге? Азыр биздин статистика боюнча 75 миңге жакын мугалимдерибиз бар. Миллиондон ашык окуучуларыбыз бар. Мына азыр эле аябай жакшы айтып берди директорубуз. Министрликтин чечими чыккан деп. Ал эми кечүү эле 1 мартта премьер-министрдин чечими чыкты. 1 марттан баштап 31 майга чейин ишембиликтерди жүргүзүү, жашылдандыруу, шаарларда, айылдарда жашылдандыруу деп буйрук чыкты. Эми министрлик өкмөткө баш ийет. Ошону менен бул премьер-министрдин чечими министрликтин чечимин жууп коет. Администрациялык закондор боюнча. Ошондуктан дагы эле кайра бул жерде бир чоң карама-каршылык болуп атат. Саясий да карама-каршылык, административ дагы, саясий, маданияттык дагы карама-каршылык болуп атат. Албетте, илгертен бери мугалимдерди күч катарында баягы акча төлөбөгөндүн күч катарында каралган. Менимче акырын-акырындап атып ушуну биз жоюп атабыз. Анткени 13-жылга чейин өзүңөр билгендей мектептерде мугалимдердин маянасы айыл өкмөттөрдөн, райондордон келчү. Ал эми 13-жылдан баштап бул министрликтен келип атат. Ошону менен баягы бир өзөгүн, көз карандуу болгон өзөгүн алып ташталып атат. Бирок ошого карабастан мугалимдерибизди шайлоо болобу, же болбосо момундай бир иштер болобу. Мына директорубуз аябай жакшы айтып кетти. Жамандыкта, жакшылыкта масса болуш үчүн мугалимдерди күчкө салып, кээ бирде солдаттарды деле ошентип атышат. Ошондой нерселер жүргүзүп атат деп. Бул менимче көбүнчө эле мындай эмдеп коет, көз көрүш да, мында формалдуу, мына көрдүңөрбү канча эл чогулду, канча бул түбүнөн алып келгенде бул туура эмес нерселер болуп атат. Бирок экинчи нерсесин дагы ойлошубуз керек, анткени ошол эле мугалимдер, ошол эле студенттер, булар коомдун активдүү мүчөлөрү болуш керек. Мына мен качан болсо айтам, мына Кореяда, эмне кээ бир мамлекеттерде эмне үчүн өз ыктыяры менен адамдар катышып өз жерин көтөрүп аткан. Мына ошол эле Кореяда, Южный Корея, Түштүк Кореяда эмне үчүн көтөрүп кеткен? Бул мамлекет көтөргөн эмес аларды. Же болбосо бир стратегиялар жазып, же программалар жазып көтөргөн эмес. Ар бир айылда ошол бир мугалимдер, аксакалдар өзлөрүнүн бир чоң инициативаларын көтөргөндө биз өзүбүздүн ишибизди, өзүбүздүн жерибизди оңдобосок, ким келип оңдоп берет деген. Ошону менен өз ыктыяры менен
жолдорду оңдоп, сууларды оңдоп, тиги балдарга жакшы тарбия берип, энаталарына жакшы мамиле жасасын деп, ошонтип элүүнчү 70 жылдарда ошондой бир эл көтөрүлүшү болуп, Кореяны көтөрүп кеткен. Эми азыр өтө эле мугалимдер менен коомду бири-бирине карама каршы коюш бул туура эмес нерсе. Анткени биз коомдо жашап атабыз. Бирок мугалимди сыйлоо, мугалимдин статусун закон ченемдүү, законду аткаруу бул мамлекеттин парызы. Өзүңөр билесиңер, биринчиден билим законунда 4-статьяда жазылып турат. Билим системасы саясаттан жана саясий партиядан алыс деп. Жана сиз айттыңыз статус учителя, мугалимдин статусу боюнча. Ал жерде 6-статьяда жазылып турган мугалимдерди айыл чарба иштерге жана адистик эмес, адистигине барабар келген эмес иштерге жиберүү строго запрещено. Кыргызча кандай? Катуу тыюу салынат. Тыюу салынат. Эмне үчүн закондорубуз аябай жакшы, конституциябыз сонун, законубуз, билим жөнүндө законубуз жакшы, мугалимдердин статусу жакшы. Эмне үчүн министрликтен баштап, премьер-министрден баштап депутаттар ошол закондорду көтөрүп, ошол закондорду аткарбайт. Ошол эле закондорду караса, менин оюмча ошолорду аткарылса, көп нерселер, көп негативдүү нерселер жоголот эле. Ал эми дагы бир жолу айтып коеюн, күчкө салуу менен өз ыктыяр менен иш жасап, бул эки башка нерсе. Майрам эжеке, сиз ошол алыскы Кочкор районунан келдиңиз. Деги эле ушул убакка чейин сиздерди ошол жумушка тарткан фактыларды айтып берсеңиз. Мугалим катары көп жылдан бери иштеп келатасыздар. Жакшы болот. Мен мектепте иштегениме 32 жыл болду. Ошол Союз убагындагы мугалим, азыркы кездеги мугалим катары айта алам. Мен 2015-жылга чейин бизде чындап келгенде окуучуларды да, мугалимдерди дагы мындай жумуштарга пайдаланып келишкен. Бизде ошол Союз убагында ал кезде биздин Нарын областынын Кочкор районунун мал чарбачылыгына эме болгондуктан сарайлардын кыктарын чыгартканга дагы балдар, кар калың түшүп калса сарайдын үстүндө карларды күрөткөн дагы балдар, мугалимдер болуп келишкен. Андан сырткары Кочкор районунда өзүңүздөр билесиздер, биздин жерибиз аябагандай таштуу, кайрак жер болгондуктан таладагы таштарды дагы терген окуучулар болуп келишкен. Ошо 2015-жылга чейин эле биздин Семизбел айылы жолдун боюнда болуп, Нарын областынын дарбазасы болуп эсептелингенден президент келатса деле, министр келатса деле мугалимдерди жолго чыгарып, жолду шыпыртып, тазалатып, бактарды актатып, мына ушундай жумуштардын баарын эле аткарып келгенбиз. Бирок мен азыр ушул тартынбай эле айта алам, 2015-жылдан бери бул иштер аткарылган жок. Демек 2 жылдан бери сиздер ушундай жумуштарга таптакыр тартылбай, демек кескин түрдө азайды. Азайбай эле почти жок да. Анан бизде жанагы айтылып кетпедиби, чын эле эмелерге жашылдандыруу иштерине 1 айлыктар, 3 айлыктар деп жарыяланып атпайбы. Мына ошолордо биздин мектептин тегеретесиндеги жумуштарды гана аткарабыз. Анан былтыртан бери 5 күндүк окууга өтүп, 6-күндөрү бош болуп калбадыкпы. Мына ошол окуу процесси токтобойт. 6-күндөрү ошондой иштерди аткарабыз. Анан бизде дагы бир жана 10 жылдык, 20 жылдык дегендер өткөрүлүп атпайбы. Көбүнчө ошол 10 жылдык, 20 жылдыкка келген окуучуларыбыз, мурунку бүтүрүп кеткен окуучуларыбыз ошол бактарды, елкаларды алып келип тийип беришет да мектептин айланасына. Демек жакшы. Анда кийинки суроо Кыялбек агай сизге болсун. Мисалы ошол жергиликтүү бийлик мектеп директорлорун мугалимдерди ошол жумушка чыгарбасаң, мисалы мынча сандагы мугалим алып келбесең, жумуштан кетесиң деген дагы коркутуулар болот экен деген пикирлер келип жетти да. Ушундай болду беле? Муну эми мен айта албайт экенмин, анткени мен билим берүү башкармалыгына карабайт, менин мектебим түз министрликке карайт. Ошол себептен да болсо керек, мага андай баягы чык, мынча мугалим алып кел, мындай учурларга коомдук иштерге мугалимдерди тарт деген учур болгон жок. Буга чейинки иштеген мектебимде да директор болуп иштегем, анда да
Ош мамлекеттик университетинин билим лицейинде директор болуп иштегем. Ал дагы баягы университеттин алдындагы мектеп болгон үчүн ага дагы жергиликтүү бийлик тарабынан эч кандай андай учурлар болгон эмес да. Мындайча айтканда, мен ал жергиликтүү бийлик менен эч кандай мындай тогошпойм да, бир немем бир келбейт. Мен ишиме да кийлигишпейт, анткени биздин түздөн түз министрликтин алдындагы мектеппиз да. Анан эми башка кесиптештеримде мүмкүн эми болсо болгондур, бирок баары бир анткенде да айта албайт да, айтпайт. Анткени биз мугалимдер аябай мындай жакшы угабыз, мындай кандай дейт, бир сөз кайтарбайбыз, аябай послушный аткарабыз да, кантип дебейчи. Мисалы, директордун айтканын мугалим аткарат, директор болсо жергиликтүү бийликтикин, гарононукун, райононукун аткарат. Анан эми иштен кетире албаса дагы баары бир баягы бир топ кичине проблема жаралып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн да баягы айткан нерсени буга чейин жасай бериши мүмкүн айрым кесиптештерим. Анан мен баягы өзүмдүн башыман өткөн үчүн, мындай өтпөгөн үчүн мен мындай болгон деп айта албайм. Биз ага жол да бербейбиз. Мисалы, бизде деле эми шаардын ичинде турабыз. Имаратыбыз муниципалдыкка, башкармалыкка карайт. Бирок ошол жерде деле аймактык кеңеш бар. Бизге деле келди, айыл өкмөт келди, былтыр келип, муну эмеге чыккыла, субботникке. Мен мындай маданияттуу түрдө эле түшүндүрүп, эч кандай мугалимдер чыкпайт, жасата албаймын. Мен өзүмдүн мектебимдин чегиндеги гана эми бир мекенчилдик катары биз дагы көрктөнүшүбүз керек, жашылданыш ушуларды жасайбыз, бирок биз бул убакытта, бул саатта, болбосо бизде деле 1 айлык деп жарыялап коет. Анан эми бул маселелер азыр айтылып аткан көбүнчө шаарларда көп катталат. Райондун борборлорунда көп катталат да. Бул мындай ушундай массалык коомдук иштерге мугалимдерди тартуу. Эми айыл өкмөттөрдө, айылдарда эми айылдарда андай эме жок да. Бир кичине чакан айыл болсо, алар эми мектептин тегерегин өздөрү эле тазалайт, аларды эч ким коомдук ишти эле көп өтө бербейт айылдарда. Ошон үчүн көп тартуу болот. Шаарда бул нерсе аябай көп катталышы мүмкүн. Бишкек шаарында, Ош шаарында, райондун борборлорунда. Анан биз кайтардык, эч ким мажбурлай алган жок да.